Келатат. Assalamualaikum. Атактуу кандайсыз? Интервью алып алайынчы. Неге? 15-16 чакырым басабыз. Бирде ойдун, бирде тоо ушундай да. Элге жарыя кылып коеюнчу. Тротуарды кеңейтиптир. Жагы бул айтканыңыз да туура, менин жеке пикирим. Алдыңыздан эле чыгып калып сүрдөдүм эми. Кимиси кааласа суроолорун берет. Тил жоголсо, улут жоголот. Кыргыз менен кыргызча сүйлөшүүгө милдеттүү болуш керек. Мигранттардан экзамен алып атпайбы? Жөө жолдо жөө жүргөнү бул элге жакындыгы да. Элге жакын жетекчи болгону дурус да негизи. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр бир күтүлбөгөн интервью жасаганга аракет кылайын деп атам. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу агабыз дайым ушу шаарда жөө басат деп уккан элем. Азыр мына шаардын жогорку районунда паркта басып келатсам, алдыман чыгып келатат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Алейкум. Атактуу кандайсыз? Ден жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Сизге интервью алып алайынчы. Неге? Жөө басат экенсиз, ушул боюнча бир интервью алайын дедим эле. Эгер уруксат берсеңиз. Кыска. Бир-эки суроолор менен. Максат, рахмат. Эми жөө постоянно жөө басасыз. Жөө басууну дайымда пропаганда кыласыз. Ушул боюнча бир кыска суроо жооп кылып коеюн деген эле максат. Эми ал баягы внезапно болуп калды. Туура түшүнөсүздөр. Сиздер да. Кандай жакшы жүрөсүзбү? Десолу жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, акырын Кудай деп. Көрүп калам сенин Дайым товарларыңы. ооба. Дайым жөө жүрөт экенсиз. Ооба. Өткөндө да көрүп калдым. Аха. Бирок эмеде өтүп кетип аттым эле. Жаныңызда кишилер жүрөт, жакын жолой алган жок. Мен азыр бу жерде жумуш менен болуп калып, карасам ылдыйда келаткан экенсиз. Сразу эле микрофон тага коеюн дедим. Рахмат. Эми биздин иш да бул. Күндө жөө бармай. Сиз күндө басасызбы жөө? Ооба. Негизи эле ушул мынакей жоопкерчиликтин төрагасы болуп деле мына 3 жыл болуп атат. Ошо 3 жылдын ичинде дээрлик ар күнү эртең менен 7 чакырым, анан жумуштан кайтканда 5 чакырым, 13 чакырым өзүм белгилеген чектер бар, ошол менен басабыз. Андан сырткары жумуш арасында баскандар менен жалпысынан күнүгө орточо 15-16 чакырым басабыз. Күнүгө 15-16 чакырым. Күнүнө 15-16 чакырым басып коесуз. Ооба, бул мурда деле мен төрага болгон чакта деле көбүнчө жөө жүрчүмүн. Дээрлик автоунааны колдонбой, зарылдык болгон учурда гана колдончумун. Ал эми 4 чакырым, 5 чакырым жерлерге дайым эле жөө жүрөм. Эжелтен эле. Ошол. Бул жаштайыңыздан ушул жөө басып үйрөнгөнсүзбү? Эми биз тоодо чоңойдук да, Аксы өзүңөр билесиңер, Аксы району аябай тоолуу го. Анан кийин биздин бала чагыбызда дал ошол баягы Советтер Союзу ыдырай баштаган учур, автоунаалар жок, транспорт жок. 10 чакырым, 7 чакырымдарга чейин жөө барып келчүбүз. Андан сырткары мен чоң атам раматтылык жылкы чабан болгон, ферма башчысы болгон, анан ошол жайлоого көп чыгат элек. Анан ошол жайлоого таң эрте чыгып, кара күнгө чейин жете турган ошол 30-35 чакырым аралыктагы жайлоолорго жөө барып көнүп калганбыз да. Мындай тегиз эмес, эми тоолуу, бирде ойдун, бирде тоо ушундай да. Анан жаштайыбыздан эле жөө жүрүп көнүп калганбыз. Мага автомобилде жүргөндөн көрө автоунаада жөө жүргөн дайыма ыңгайлуу. Ар күнү эртең менен көбүнчө басасызбы же кечинде басасызбы? Мен жана сөзүн башында айттым го, эртең менен 7 чакырымдан кем эмес басам. Анан жумуштан кайтканда 5 чакырым. Ошол эле учурда биз шейшемби күнү, анан ишемби күнү, көбүнчө ишемби күнү ошол резиденциядан, жашаган жерибизден Ак үйгө чейин, жогорку кеңешке чейин 11 чакырым жөө барабыз. Күнүгө. Күндө? Ар ишемби күнү. Ар ишемби күнү. Ар ишемби күнү. Анан кээде шейшемби күнү жөө барам. Эмесе жолдун жарымына чейин дайыма жөө. Анан баягы кээде жумушка ошо белгиленген аптанын күндөрү жөө барып калат экенсиз. Анан саар кеч жөө басасыз. Жумушуңузга ар ким ар кандай мындай көйгөйлөр менен жолдо тосуп алып, маселесин айтып мындай кыйынчылык жаратпайбы? Бул негизинен күндө күн алыс эле кайталанган көнүмүш адат болуп калды. Кээ бирлер мына шаар тургандардын көпчүлүгү билет, мен дайыма жөө жүргөнүмү. Ошол мен өтүп аткан учурда кээде эртең менен, кээде кечинде алдыман чыгышып
Assalamu alaikum, урматтуу төраға. Мындай маселелер бар эле, сизге кайрылсак болобу деп мен шашта угам. Ар кайсы катмардын ошол эле соода сатыктагылар, мамлекеттик кызматчылар бар арасында, жөнөкөй адамдар бар, айылдан келгендер бар, шаар тургундар бар, маселелерин айтып калышат. Анан мен угуп кете берем. Барып менен учурашып, угуп, андайлар көп болот. Мына кече эле бирөө токтотту, ынтымак ордонун алдынан өтүп кетип атсам, таластык экен. Таластан келип, ушу жер участок маселелери боюнча айтты, аны уктум. Ушундай маселелер бар да, анан кийин угуп, жардамчыларыма айтам, же болбосо тийиштүү мамлекеттик органдарына айтып коем, баланча Түкүнчөев деген бул райондан келиптир, бул айылдан келиптир, ошону кабыл алып көйгөйлөрүн угуп койгула деп. Ушундай маселе Тапшырмаларды берип коесуз. Ооба. Эми көбүнчө шаардын Южный магистрал деп коебуз. Южный магистралдын жогору жагында басат окшойсуз. Бүгүн да биякта жүргөн экенсиз. Өткөндө да ушул жакта көрдүм эле. Расписанияңыз кандай өзү? Нарагы менен келип бул жагы менен айланасызбы? Жок, мен Элге жарыя кылып коеюнчу. кээ бир күндөрү ушул Совет көчөсү менен басам, кээ бир күндөрү Айтматов көчөсү менен барам. Ар кандай. Негизинен ушул жөө басканды мен жакшы көрөм. Анан мен дайыма айтып атпаймынбы, жана мына ушул жүргүнчүлөр үчүн, жөө басуучулар үчүн тротуарларды биз оңдошубуз керек деп мынакей Айтматов көчөсүн аябай жакшы оңдоп койдук. Негизи мен бир жолу айтпадымбы, эсиңерде болсо керек, мынагы биз шаардын көчөлөрүн кеңейткенди токтотуп, тескерисинче биз тартышыбыз керек. Баягында трибуна эмеде жогорку кеңеште сүйлөдүңүз эле. Мен ошого түшүнбөй калдым да. Неге? Ооба, сен эле эмес, көптөр түшүнбөй калды. Алар мындай да, биз канчалык автоунааларга жолду ылайык келтирип кеңейте берсек, элдин баары автоунаа менен жүрө берет да. Тескерисинче биз автоунааларга ыңгайлуулукту азайтып, жөө жүргүнчүлөргө, ошол эле велосипед менен жүргөндөргө, самокат менен жүргөндөргө биз шартты түзүшүбүз керек. Мына мен бир эле мисал айтайын. Өткөн жылы биз Улуу Британияга бардык, Лондонго барсак, эми тротуарлары мына биздики азыр мынакей 4 метр болсун. 4 метр, 3,5 метр ушул. 4 метр. Аларда тротуарлар кээ бир жерлеринде 15, кээ бир жерлеринде 20 метрге чейин. Тротуардын чоңдугу. Тротуардын денендиги. Анан биз тең калдык. Бул кандайча десек, мурда ошо жолдор, борбордук жолдор, шаар ичиндеги 4 полосалуу, 6 полосалуу жолдор болот экен. Анан пандемия маалында 20-жылы жанагы Тажы вирусунун убагында алар ошондон пайдаланып, элдин бардыгы баягы үйлөрдөн чыкпай калмадыбы? Ошондо пайдаланышыптыр дагы. Баягы 4 полосалуу жолдорду 2 полосага, 6 полосалууларды 4 полосага кыскартыптыр да. Кыскартып, тротуарды кеңейтиптир. Себеп дегенде, пробка ошонун өзүнөн авто тыгын азаят экен. Автоунааларга ыңгайсыздык жаралат экен дагы жөө жүргүнчүлөр. Анан эл психологиясы ушундай болот экен. Мен 3 километрге, 3 чакырымга жөн эле автоунааны жүргүзүп, айдап барып, ал жерге токтоочу жайга токтотуп, тиги бул убаракетчиликтен көрүп, жөө эле барып келе коем. Шарт бар, ыңгайлуулук бар дейткен дагы, жөө эле барып келет экен. Же болбосо самокатын же велосипедин айдайт экен дагы, барып келе коет. Барып келе коет. Автоунаасын айдабайт экен да. Биз ошондой өтүшүбүз керек. Биз шаардын жолдорун тескерисинче тарытып, автоунаалар менен жүргөндөргө ыңгайсыздыкты жаратып туруп, жөө жүргүнчүлөргө, велосипед менен жүргөндөргө, самокат менен жүргөндөргө шартты түзсөк, пробка азаят талтатыгы. Элдер жөө жүрүүгө өтөт. Жөө жүрүүгө өтөт. Машинага шарт болбосо. Ооба. Бул эми дени сакчошуу. Эгер жөө жүрсө. Албетте. Анан көбүнчө жөө жүрөт экенсиз. Тротуарлар ушундай, жолдор жаңы курулуп жатат. Көбүнчө ушу баягы самокат менен жүргөндөр болуп калат. Анан жолдо берки скутерлер. Скутерлер дагы көп баягы кооптуу абалды жаратып коюп атат да. Буга пикириңиз кандай аны? Эми бул боюнча Атакул, мен будан 2 ай мурун парламент жыйынында айттым, бийик трибунадан. Ушул тийиштүү органдар шаар мэриясына, ички иштер министрлигине айттым, ушуну эретке келтириш керек деп. Мына туп-туура маселе бүгүнкү күндө ушу скутерлер биздин шаар тургундарын абдан мындай ыңгайсыз, анан кооптуу учурларды жаратып атат. Анткени булар каттоодон өтпөйт экен, правасы жок,
Kimisi kalasa alıp ayday bereken. Ayrıca öspürüm balдар 16, 17, 15 yaştagı balдар. Uşulardын бардыгы бул автоунаалар менен жарышып айдап, каалаган жерден чыга калабыз деп, бат жеткиребиз деп, бат жетебиз деп, анан кийин жанагы авариялык абалдарды жаратып экен дагы. Ошол аварияга булар себепкер болуп, бирок сүзүп алган автоунаанын айдоочусу күнөөлүү, ада күнөөлүү болбосо дагы, күнөө болбосо дагы анан булар күнөөсүз болуп калат экен да. Бирок ошол эле учурда бул эң мындай кейиштүү жагдайы, ошолордун көбү жапжаш өмүрлөр кыйылып атат. Канчалаган 15, 16, 17, 18 жаштагы ошо скутер айдагандар өтүп кетип атат да жанагы өңүп алып. Анан ортодо бейгүнөө кокустан чыга калган кырсыктануулар автоунаанын айдоочулары күнөөлүү болуп калып атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы мына шаардын тургундарынан аябай чоң даттануулар, арзануулар бар. Түнү менен булар жана үнүн көтөрүп алып туруп жарышып, айдашып, уйкуну бузат, уйку бербейт деген. Ушул боюнча биз азыр айтып атабыз, ушу иретке келтиришибиз керек деп. Андай болбош керек. Кадимкидей мына өнүккөн өлкөлөрдө дагы ошол эле Нидерланды, Франция, Германиянын мисалдарын айта турган болсок, буларга аябай катаал чаралар бар да. Эгерде кайра бир ошол жол эрежелерин бузса, булардын скутерлерин алып коет, айып пулдарды салат. Ушунун бардыгы ошолор тез келген да, ушундай биз да ошого барышыбыз. Бардыгын иретке келтирген. Эми сиз айтканда скутер болобу, же куу кичине мотоцикл болобу, алардын бардыгында тех паспорту жок, регистрацияда жок, велосипед сыяктуу эле айдайт экен да, кооптуу абал көбүрөөк болот экен да. Бир жагы бул айтканыңыз да туура, менин жеке пикирим. Бирок эгер мыйзам кабыл алып, буну иретке келтирсе өтө эле сонун болмок. Өтө эле сонун болмок. Анан эми бүгүн мен бактылуу болуп турам. Алдыңыздан чыгып калып, интервьюларда бир аз алдыңыздан эле чыгып калып сүрдөдүм эми. Бияктан баягы. Бул сенин ишиң. Биз массалык маалымат каражаттары менен жакынбыз, ар дайым ачыкпыз. Бизде сөз эркиндиги бар. Ким мына менден ушул жолдо дайыма жүргөндө кимиси кааласа суроолорун берет, айтат дейт, эч чек жок. Чек жок. Мына сен бүгүн мынакей эч кандай немеси жок эле бир алдыбыздан чыктың, сүйлөшүп атабыз, бардыгы мындай адаттан тыш эч нерсе жок да. Мен да бактылуу болуп турам, себеби бул жерде мына көп кабаттуу үйлөргө съемкага келдим эле. Ошол жерден эле чыгып интервью алып, мамлекеттик саясатта да кыргызча сүйлөгүлө, даже ат фамилияңарды кыргызчалагыла деп өзүңүз баштап бербедиңизби? Негизи жалпы ушу мамлекеттик саясатта жумуш үстүндө ушу кыргыз тилинде болгон аракетиңизди жасап атасыз. Мындан ары кадамдар кандай болот эми? Эми мындай да атакул, биздин кыргыз тили баягы дүйнөдө жоголуп келаткан, жоголуп кете турган тилдердин катарында болуп калышы толук мүмкүн деп бизге аябай коңгуроо кагыш берип атпайбы? Чынында эле ошондой да. Биз кыргыз тили бул биздин улуттун негизги куралы. Эгерде тил жоголсо, улут жоголот, эл жоголот. Биз баягы канча тил билсең, ошончо кишисиң дейт. Туура. Орус тилин билиш керек, англис тилин, кытай тилин, араб тилин, түрк тилин. Канча тил билсе билсин. Бирок эң негизгиси биздин кыргыз тилибизди, эне тилибизди билиш керек да. Эгер биз эне тилибизде сүйлөбөсөк, кыргыз тилин билбесек, кыргыз тил бул кыргыздарга гана керек, башка элге кереги жок. Ошон үчүн биз улутту сактап калабыз десек, мамлекеттүүлүктү толук кандуу өнүктүрүп өстүрөбүз, кыргыз тили мамлекеттик тил катары бул абдан мындай колдоого, коргоого муктаж мүмкүн. Ошон үчүн биз талап кылып атабыз, кыргызча сүйлөйлү, кыргыз менен кыргызча сүйлөшүүгө милдеттүү болуш керек. Биз балдарыбызды бала бакчадан баштап үйдө, мектепте кыргызча сүйлөтүшүбүз керек. Себеп дегенде тилекке каршы көпчүлүк адамдардын неберелери, балдары бүт бардык башка тилде сүйлөп атат. Орус тилинде. Бул абдан коркунучтуу нерсе да. Ошон үчүн биз биринчи кыргыз тилинде сүйлөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгер ошол кыргыз тилинде сүйлөбөсөк, кыргыз тилинде өз ара баарлашпасак, анда кыргыз тил жоголот. Ошон үчүн биз кыргыз тилинде сөзсүз чоң көңүл буруп, бул талап болуш керек. Мына биз муктаждыкты жаратышыбыз керек. Эгерде кыргыз тилин билбесең, мамлекеттик кызматка бара албайсың, мамлекеттик кызматта иштей албайсың.
тепкичтик баскычтар менен өсө албайсың деген талаптар болуш керек. Эмне үчүн башка өлкөлөрдө өздөрүнүн тилинде экзамен алышып атат. Биринчи класска барганда ошол тилди билишиң керек. Эгерде сен мына биздин мигранттардан экзамен алып атпайбы? Эгерде мен бир эле мисал айтайын. Мына кээ бир шаарларда биздин мигранттар сыртка чыгып, 100 мигранттын баласы экзамен тапшырса, ошонун бир 10'u 9'u өтүп туруп 90 өтпөй калып атпайбы? Аларда талап болуш керек, эмне үчүн бизде талап болбош керек? Ошон үчүн кыргыз тилинде бизде кадимкидей талап болуш керек. Кыргыз тилин билиш керек, кыргыз тилинде окуш керек, түш жоруш керек. Ошол эле учурда башка тилдерди билгенге эч ким каршы эмес. Кайра жакшы нерсе бул. Эң сон. Анан эме бүгүнкү күндө жогорку кеңеште депутаттар болгон күч аракетин жумшап, сиз баш болуп иштеп атасыздар. Өзүңүз кандай баа бересиз? Жогорку кеңештин төрагасы катары бүгүнкү күндө элдин баасы жогорку кеңештин жалпы составына, депутаттарга, жогорку кеңештин жасап аткан иштерине берген баасы кандай деп ойлойсуз төрага катары? Эми Атакул мындай да, мына бүгүнкү күндө 7-чи чакырылыш. Бул 7-чи чакырылыш биз көз карандыбызды алган 91-жылдан бери 7-чи парламент иштеп атат да, тактап айтканда. Эми бири сапаттуу болушу мүмкүн, биринин сапаты азыраак, бирөө жогору, бирөө ылдый болушу мүмкүн. Бирок эмне деген күндө дагы ошол Кыргызстандын эли, кыргыз эли шайлоочулар шайлаган парламент иштейт өз мөөнөтүндө. Бүгүнкү күндө дагы, бүгүнкү күндө 7-чи чакырылышта кыргыз эли шайлады, иштеп атат, өзүнүн мыйзамдуу укуктары менен иштеп атат. Конституцияда, башка мыйзамда кандай укуктар берилсе, ошону так өз деңгээлинде аткарып атат. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин негизги милдети бул мыйзам чыгаруу, анан ошол чыгарылган биз кабыл алган мыйзамдарды аткарылышын көзөмөлдөө. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бир эле парламент ошол парламент кабыл алган мыйзамдар менен биздин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин турмушу уланат. Эгерде биз парламент, мисалы жөнөкөй эле айтканда, кызыл мына жол чырактарынан автоунаалар өтүш керек, жашылдан токтош керек деген мыйзам кабыл алса, тескерисинче айтып атам. Анда ошол мыйзам иштейт. Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдар менен жашайбыз, жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдар менен биз иштейбиз. Демек, каалайбызбы, жакшыбы, жаманбы, парламентти биз сыйлашыбыз керек. Ошо парламент кабыл алган мыйзамдар менен жашагандан кийин. Андыктан мен ойлойм, мына биз 4 жыл иштедик, дагы 1 жылыбыз калды. Эл баасын берет, кайсы чакырылыш кандай иштеди. Мен ойлойм, бүгүнкү чакырылыш өзүнүн баш мыйзамда көрсөтүлгөн баардык мыйзам туу баягы иш аракеттерин толук жасап атат. Анча баягы эл сүйлөп жүргөн суроолорду дагы берип коеюн. Тууну өзгөрттүңүздөр. Анан киминде өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Тууну өзгөрткөндө канча эл каршы болду. Эми мен айтат элем, эл эмес, бир топтор каршы болду, бир адамдар каршы болду. Бирок андай деле жалпы элдик каршылык болгон жок. Ошон үчүн биз кабыл алдык, өзгөрттүк. Бүгүнкү күндө ошол туубуз желбиреп турат. Жеке эле Кыргызстанда эмес, Кыргызстанды бардык жер жүзүндө желбиреп кыргыз мамлекетин таанытып турат. Ал эми гимн боюнча айтатын болсок, туура биздин гимн өзгөрүш керек. Себеп дегенде, биринчиден бул 3-чү жак менен жазылып калган. Ал жерде мекенчилдик сезим жок. Анан башка эле бирөө сырттан алгалай бер, өсө бер, өкүндөй бер деп баягы мындай сыртта туруп айтып атат да. Мен кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн күйөм. Менин кыргызым, кыргыз элим, кыргыз мамлекети, менин өлкөм деген мекенчилдик сезимдер жок да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ырдаганга абдан оор маш. Бардык эле ырдай албайт. Ошон үчүн биз ырдаганга дагы жеңил. Анан тексти дагы мындай мекенчилдик сезим. Ар бир кыргыз ошо гимнди укканда, гимнди ырдаганда дайым кыргыз мамлекети, кыргыз эли, кыргыз өлкөсүнүн урпагы, жаран экенин билип туруш керек да. Ошону өзгөртүшүбүз керек. Буюрса, мына күзүндө бул маселе дагы экинчи этап менен мындай чоң дагы каралат. Буюрса, биз өзгөртөбүз, Кудай кааласа.
Өзүң кандай, иштериң жакшыбы? Жакшы, Баары жакшыбы? шүгүр. Акырын Кандай болуп атат? жүрөбүз. Биз эми ошо маалымат тармагында көбүнчө өзүңүз билесиз, жардама тармагында иштейм. Кыймылсыз мүлк тармагы, авто тармагы, ушул тармакта иштеп. Мурда эми телеканалда иштеп жүрдүм. Ал мезгилде сиз да ушу теле тармагында, массалык маалымат каражат тармагында иштеп жүрдүңүз. Сиздерди карап өстүк биз. Рахмат. Азыр да сиздерди карап ушу. Эми негизи мен көрүп атам, мына бизде айтып атпайбы, басма сөздө сөз эркиндигинде доо кетип атат. Анан сөз эркиндиги жок, басма сөз бастырыланып атат деп мен буга толук кошулбайм. Себеби дегенде мына өзүң сени бирөө мисалы үчүн сен жетектеген, сен түзгөн мына бүгүнкү күндөгү мекемени бирөө басмырлап атабы мамлекет тарабынан мындай тоскоолдуктар барбы сага мындай? Жок. Атакул муну жаз, муну айт, муну дебе, мындай айт, тигиндей айт деп сага айтабы бирөө? Эч ким жок, эч ким андай тоскоолдук да жок, тапшырма да жок. Бардыгы эң эркин. Азыр сизден интервью алгым келди. Каалагандай келип интервью алып атам. Ошого мен таң калам да, анан кийин сөз эркиндиги жок, маалымат эркиндиги жок. Жок, бизде тескерисинче бардыгы мүмкүнчүлүк бар. Бирок кээде биздин кесиптештерибиз экөөбүздүн кээде аша чабып, фейк маалыматтарды таратып берет, жалган маалыматтарды таратып берет, ушактарды такталбаган маалыматтарды жазат, көрсөтөт. Ошондон алар жабыр тартып атат. Эми андай болбош керек да, колго ушак таратса, жок эле нерсени айтса, аны мыйзам менен чектешип, жоопкерчиликке тартыш керек да. Бизде сөз эркиндиги бар, бирок жоопкерчилик болбой келген да. Ошон үчүн биз азыр жөн эле жоопкерчиликти күчөтүп атабыз. Айттыңбы, дедиңби, эч ким каршы эмес. Айт де. Бирок жооп бер. Жооп бер. Жооп бер. Айткан сөзүңө жооп бер. Айткан сөзүңө жооп бер. Ошол туурабы? Далилдеп бер. Бүт ошол эле. Аны жаап салайлы, кысып салайлы деген эч кандай мамлекет тарабынан бизде андай ой да жок, кандай болуш да мүмкүн эмес. Себеби кыргыз эли укмуш сөзү бар. Тил кесмек жок, баш кесмек бар дейт. Биз сөзгө өтө маани беребиз. Эгерде кыргыздар ошо сөз менен эркин оюн айтып деген үчүн мына ушундай мамлекетибиз чечилип келип атат. Эгерде биз сөз эркиндигин муунтуп, кысып, анда болбойт. Мен мисалы жеке өзүм мурдагы журналист катары, ошо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катары мен сөзсүз түрдө сөз эркиндигин колдойм. Бизде сөз эркиндиги болуш керек, басма сөз эркиндиги болуш керек. Бирок жоопкерчилик ошол менен бирдей болуш керек. Айттыңбы, дедиңби, сөзгө жооп бериш керек. Ошол эле. Сизге рахмат. Рахмат. Алдыңыздан чыгып бир аз убактыңызды алып койдук. Жок, бардыгы. Жолдо кетип аткан экенсиз эми. Интервью бергениңизге, уруксат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз дайым. Айтарым эми эл журтка. Жогорку кеңештин төрагасы, жогорку бийлик өкүлү мындайча айтканда, жөө жолдо жөө жүргөнү бул элге жакындыгы да. Элге жакындыгы. Эми ушунуңуздан жазбаңыз. Кудайга шүгүр. Канча жылдан бери жөө жүрүп, жөө эле басып жүрөбүз. Бирок мен башкаларча пиар да кылбайм. Өзүм үчүн. Анан эң башкысы баягы табиятыман ушундай жөө басканды жакшы көрөм. Ошон үчүн мен эч кандай пиар кылып, же бирөөлөргө айтып деп, муну көргөндөр көрүп атат, билгендер билет. Ошон үчүн мен башка жетекчилерди дагы чакырып мындан айтат, канчалык жөө басса, өзүбүздүн бирчиден ден соолубузга пайда. Экинчиден авто тыгынды азайтабыз. Буюрса. Анан Нурлан мырза, бүгүнкү күндө мисалы Ошто, башка шаарларда, анан айрыкча Бишкекте бүт эле шаар куруу таптакыр өзгөрүп атат. Шаар куруу. Иретке келтирүү жүрүп атат бир жагынан. Буга кандай баа бересиз? Кандай ой пикириңизди айтасыз? Эми ушул темпте Кудай буюрса курулуш иштери жүрө берсе бир жакынкы 10 жылда биз Дубай болуп кетсек керек деп ойлойм. Бул менин көз карашым. Албетте, жакшы тилек жарымырыз дейт. Андай болушу баарыбыздын эле тилегибиз, оюбуз ушундай. Бирок чынында эле бизде башаламан курулуштар аябай көбөйүп кеткен. Шаарда ген план деген жок кесе болгон, ар ким оюндагысындай кылып башаламан курулуштар көбөйүп кеткен. Ошонун натыйжасында бир топ көйгөйлөр бар. Мына мен бир нерсени учурдан пайдаланып айтып коюшум керек. Мына Ош шаарынын бүгүнкү мэри Жеңиш
Токторбаев. Абдан жакшы бир үлгү болуп атат да, ушул шаарды кандай кылыш керек, шаардын көчөлөрү кандай болуш керек, имараттар кандай курулуш керек, кандай тартипте болуш керек. Ушунчалык сонун көрсөттү да ошол бүгүнкү Жеңиш мырза. Ошондон улам башка шаарлардагы ойгонду. Иштесе болот экен, иретке келтирсе болот экен, көчөнү оңдосо болот экен, жолду оңдосо болот экен, имараттарды иреттесе болот экен деген түшүнүккө келишти да. Эми Бишкек шаарын айта турган болсок, бүгүнкү күндө Бишкекке дагы ушундай бир жакшы аракеттер керек. Шаар өзү табиятынан тике өсүш керек да, жайылбай. Тилекке каршы биздин шаарларыбыз дайыма жайылып өсүп келген да. Бул абдан шаардын табиятына каршы келген көрүнүш. Ошонун натыйжасында канчалаган биздин суугат жерлерибиз, канчалаган керектүү башка багыттагы жерлер, айыл чарба багытындагы жерлер жок болуп кетти да. Эми биз азыр мына башаламан курулуштарды токтотушубуз керек, жаңы заманбап шаарларды курушубуз керек, иреттешибиз керек. Мисалы үчүн студенттер шаарчасы өзүнчө болуш керек. Ошол эле учурда баягы ойлоп табуучулар, окумуштууларга өзүнчө шаардын бир бурчу болуш керек. Ушундай бир ирет кылып туруп, биз шаарды иреттебесек болбойт. Анан эски шаарга жаңыны тыга берген болбойт. Сөзсүз түрдө жаңы шаар, өзүнчө спутник шаарлар курулуп башталыш керек. Мисалы ушул Кант шаарына же Токмокко жогорку окуу жайларыбыз курулуш керек. Кара Балтага бул биринчиден шаардын баягы автотыгындардан, смогтордон арылса, экинчиден ирет болот да. Ошон үчүн баягы биз шаарды курганда эң башкысы заманбап башкы план негизинде иштешибиз керек. Рахмат. Дагы көп басасызбы? Жок, басып кете берем мен резиденцияга чейин. Интервью бергениңиз үчүн рахмат. Эми алдыңыздан чыгып калып эле микрофон туттук. Ыраазычылык билдирем. Рахмат. Ушундай жөнөкөйлүгүңүздөн жазбаңыз. Рахмат. Көп жашаңыз, эч качан чарчабаңыз. Ушинтип жөнөкөй болуп эле жүрө бериңиз. Алдыңыздан чыккан элдин көйгөйүн чечип, тапшырмаларды берип, ушундай жөнөкөйлүк менен башкага үлгү болуп, жөө басууну пропаганда кылып дегендей, ден соолук үчүн ушинтип чарчабай жүрө бериңиз. Ыраазычылык билдирем. Рахмат. Анан бир эле шаарда басасызбы же анча-мынча жайлоого да чыгасызбы? Бул боюнча айта турган болсом, мен өзү тоого басканды аябай жакшы көрөм. Буга чейин тоолорду аябай көп басып жүрдүк. Эми азыр кичине баягы кызматтык абалга, шартка байланыштуу баягы коопсуздук чаралары деп мен каалаган менен мыйзам, инструкция деген бар экен, бир аз шартка байланыштуу азыраак басып атабыз. Эмесе ошол тоодо, өйдө, ылдыйда баскым келет. Мен ошону жакшы көрөм. Бирок тилекке каршы бир аз шарт башкача болуп атат да. Азыр каникулдасыздар да? Каникул азыр мынакей 2 ай парламент, 1 ай каникулда болот, мындай эмгек өргүүсүндө, анан 1 ай шайлоочулар менен иштөө. Ошол жумушка барып келмей азыр шаарда элебиз. Шаарда элесиз. Каникул болсо дагы. Жалпы салмагыңыз канча чыгат? Жалпы салмак мен бүгүнкү күндө 85 килограммын. 85 килограмм. 85 килограмм. Мен негизи ошол 1-2 килограмм нары, 2 килограмм бери ушу кээде 84 83,5 болуп кетти. Кээде ошо 85тен бир аз өтүп 86га жетип калат ушундай. Бүгүнкү күндө 85 килограмм. 85. 5 убакыт намаздасызбы, иншалла? Эми намазда 5 убакыт намазда жүрдүк, 5 убакыт намаз окуп жүрдүк. Эми азыр кээде бир аз так болбосок да, бирок багымдат намазы, жума намаздары өз убагында болушуп жатат экен. Рахмат сизге анда. Сизге тоскоол болбойт, эми резиденцияга да жакындап калдык, окшойт. Мен дагы ишим бар. Акыл, ийгилик. Ыраазычылык билдирем. Дагы көрүшүп каларбыз. Жакшы кабарлар менен, тез кабарлар менен дайыма камсыздап жүрө бергиле. Силердин да ишиңерге чыгармачылык ийеттерди каалайм. Рахмат. Дагы бир көрүшүп каларбыз. Жайлоо пайлоого чыгып калганда кабарлап коебуз балдар менен. Сиз менен бир Арчанын түгүндө дагы бир интервью кылайлы. Буюрса. Рахмат. Болуп турам да. Жогорку кеңештин төрагасынан интервью алып өзүмчө эле жөөкүлүк болуп калдым го, тез басыпчы. Бирок ылдыйдан жогоруга чейин кыйла басып коюп турбуз, баягы суроо жооп кылып атыпчы. Чындыгында өзүмчө бир бактылуу болуп турам, себеби жогорку кеңештин төрагасынан интервью алам деп мен 3 уктасам да түшүмө кирген эмес да. Оюма да келген эмес, кыялымда да болгон эмес да, планымда да жок болчу да.
Анан эме бул жака мына конушка баягы сатыла турган квартираларды тарткан эле келип калып, жолдун аркы бетине өтүп барып съемкабызды бүтүрүп кайтып келатсак, ылдый карап басып кетип аттыр да. Мен алысырактан жолдун аркы бетинен таанып калдым да, эми ышкыра албайт экенсиң, бакыра албайт экенсиң. Анан карап, төрага деп карап турдук, анан ылдый карап басып кетти. Бирок машиналары биздин машина койгон жерде машинасы турду да. Эки та джип. Жанында күзөтчүлөр да жүрөт, айдоочулар мененчи. Анан ылдый карап кетти. Машинасы турду. Баары бир менимче ылдыйга барып, айланып машинасына кайтып келсе керек. Секин ылдый карап баса береличи. Эгер интервью берсе, сонун болот го. Ушу жөө жүрөт экен дайым. Өткөндө да көрүп калдык эле. Эртең менен бияк карап басып кетип аткан экен, биз жолдон машина менен өтүп кеттик эле. Машина менен өтүп кетип атканда токтой албайт экенсиң андайда. Анан тем более жанында баягы госохрана менен жүргөндө алдына барыш кыйын да. Азыр да көрдүңүздөр го. Мен биринчи микрофон даярдап видеону баштап атканда бир аз толкунданып, тынчсызданып аттым. Себеби баягы жанында күзөтчүлөр уруксат бербей коебу, өзү да макул болбой коебу деген ой пайда болду мендечи. Бирок андай болгон жок, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир аз тынчсызданып, сүрдөгөндөй, толкундангандай болдум. Анан эми интервьюга макул болду. Микрофонду сразу эле баягы адатымча көкүрөгүнө тагып берейин деппин да. Интервью алып алайчы деп анан ошентип, неге деп. Бул киши да жөнөкөй го. Ошентип анан макулдугун берди. Кыйла басып келиппиз. Кетти резиденция жака. А биз кайтып келип атабыз. Менимче интервью сонун эле болду деп ойлойм. Анан баягы жайлоого, жаратылышка, тоого чыкканда да бир жүр деп алың, айтып алың деп намек ташап койдум. Балким жүр деп алса, ал жакта дагы бир ушундай жакшы темаларда интервью кылсак деген бир тилек максат болду да. Ийгилик каалайм барыңыздарга. Нурлан мырзадан Аллах ыраазы болсун. Ушундай баягы элге жакын жетекчи болгону дурус да негизичи. Жетекчилер элге жакын болгону, көчөдө жөө эле мисалы эл менен аралашып эле ушинтип жөө басып жүрсө кандай сонун туура. Алдынан чыгып калып бирөө маселесин айтса, маселесинин жеринде чечип берсе, же кимдир бирөөгө табыштап тапшырмасын берип койсо, кандай сонун нерсе. Эми мен бардык суроолорго мындай ачык эле жооп алдым. Эч нерсени мындай жашырбай этпей эле жөнөкөй эле жооп берип атты. Бул жөнөкөйлүк, адамдык сапат. Ыраазычылык билдирем, чынын айтканда, ыраазычылык билдирем. Ушул туугандар, видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Дагы ушундай интервьюларды көбөйтөт окшойм. Ушундай интервьюларды көбүрөөк алат окшойм, туугандар. Себеби тажрыйба топтошум керек да мен дагычы. Телеканалда иштегенбиз эми интервью алып, бирок мамлекеттик жетекчилерден мен интервью ала эле келем да. Биринчи жолу болду. Болгону болгондо, орусча айтканда, как есть деп коет го. Кандай болсо ошондой интервью алдык да. Рахмат, көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.